Бейиш нуру. Аллах Таала Куранда мындай дейт: Эгең силерге анын өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйурду. Эгер алардын бирөө же экөө тең карылык курага жетсе, аларга уф дебе, зекүе, жылуу жумшак сөз сүйлө. Аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, эгем алар мени кичинекейимден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээримиңе бөлө дегин. О менин бир тууганым, дүйнөдө эң улуу акыйкат ата-эненин балдарына болгон мээримдүүлүгү. Ата-эне чынында балдар үчүн өлүмдү да көзүнө илбейт. Бул жан дүйнөңдү жылыткан баа жеткис мээримдүүлүккө биз балдар кантип жооп беребиз? Кантип акысын беребиз? Бул ата-энеге болгон сый-урмат болуп саналат. Өтмүштү карай турган болсок, ата-энебиз биздин жыргалчылыгыбыз үчүн өз жыргалчылыгынан баш тарткан. Мындай урматка, сыйга татыктуу, өз өмүрүн, жанын курман кылган ата-энеге чын көңүлдөн сый-урмат көрсөтүү, жан дили менен кызмат кылуу, көңүлүн оорутпай ыраазычылыгын алуу адамгерчилиги өчпөгөн, айбандык даражага түшпөгөн бардык перзенттин милдети. Жашоосун сенин жашооң үчүн арнаган адамды жеген тамагыңдан кызгануу, же болбосо батыраак өлүп калса экен, кутулсам экен деп ойлонуу канчалык адамгерчиликке жат бир көрүнүш, абийирсиздик экендигин элестетип көр. О менин көр тирликтин артынан чуркаган бир тууганым, барчылыкта жашагың келеби? Анда кулак сал. Биздин үйүбүздө биз менен бирге жашаган жаш бала кары картаңдардын урматына Аллах биздин ырыскыбызга береке берүүдө. Себеби жаш балдар жана жаш өтүп калган ата-эне, чоң ата, чоң энелер кудум периштедей. Алар кароого, бапестөөгө муктаж. Алардын урматына биздин тапкан тутканыбызда береке болот. Чынында береке жашообуздагы финансылык көз карансыздык үчүн өтө маанилүү. Демек, ата-энебизди биз бакпай эле, тескерисинче биз алардын ырыскысынан пайдаланып жашап жатат экенбиз. Мисалы, наристе жаңы төрөлгөн кезде Аллах анын өтө таттуу, назик, күчтүү азык болгон ырыскысын, сүтүн дароо жиберет. Наристе өтө алсыз, күчсүз болгон үчүн ошол сүт ырыскысы ага чуркап келип жатат. Ошол наристе сыяктуу назик, алсыз, күчсүз болгон, улгайып калган ата-энелердин ырыскысында Аллах береке көрүнүшүндө жөнөтүп коет. Бели бүгүлгөн карыяңар болбогондо, балелер башыңарга сел сыяктуу жаамак деп айтат Аллах Таала бир хадисте. Көптөгөн бале кырсыктар, апааттар ошол ата-энелерибиздин урматына бизге келбей жатат. А биз аны байкабастан, сезбестен жүрөбүз. О менин бир тууганым, әл-жазау мин джинсил а'мал деген адилеттүү эреже бар. Тагыраак айта турган болсок, жазалар амалдардын түрүнө жараша болот. Ушул эреже боюнча сен өлбөсөң, албетте картаясың. Эгер сен ата-энеңдин урматын жайына коюп, сый көрсөтпөсөң, сенин балдарың да сени сыйлабайт. Атаңа кылганды уулуңдан, апаңа кылганды кызыңдан көрөсүң. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өтө ачуулуу түрдө ага Аллахтын наалаты болсун деп айтканда, сахабалардан бири кандай адамга наалат болсун, о Аллахтын элчиси деп сурайт. Ата-энеси же булардан бирөөсү улгайып, карыган чагында жанында болуп турса да, бейишке кире албай тозокко жакындаган перзентке Аллах Тааланын каргышы, наалаты болсун деп ачыктады. Аллах Таала ата-энелерибизге өмүр берсин. Кайтыш болгондордун өз рахматына алсын. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.